Assalamu alaikum, Kısa Haber kanalının görüşleri. Bugün biz Kızılkaş Maftona bazarındabız. Bu yerdeki avtonalardan bağlarını sizlerge tartıp көргөзөбүз. Andıktan bizge подписка жана лайк басууну унутпаңыздар. Анда эмесе biz кеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Кызылкай машина базары кайда кетти десеңиздер, ушул жака жылыптыр. Мына бойуну жактап өткөн. Ошол жака жылыптыр дөңгө. Тетигил мечит жак көрүшүңүздөр болот. Мына жака жылып келиптир биздин машина базарыбыз. Biz ушул анысыбызды карап кетсек, бул анысыбыздын баасыны 180 миң дейт. Көрсөңүздөр болот. 98. Мунун баасы ушуну акчасы өзүнүн көрүнүшүнө жараша экен. Көрсөңүздөр болот. Ушундай анысыбыз. Яш сүйлөп. Мына көрсөңүздөр болот, ушул жантрада сатылат экен. Баасы 650 миң сом дейт. Жыл 2014. Бул жантрабыздын баасы өзүнүн көрүнүшүнө жараша аябай зыңк машина экен. Көрсөңүздөр болот. Краскасы да жаркырап турат, жаркыраган машина болуп. Көрсөңүздөр болот. Део Джентра. Кичине ушундай краска түшүп калган жерлери бар экен, бирок өтө сонун машина. Мына бизде аппак болуп дагы бир ланысыбыз турат. Мунун жылы 99 экен. Баасы 175 миң сом дейт. Көрсөңүздөр болот, ушундай. Ал дагы аппак-пакай болгон биздин ланыс автоунабыз. Део ланыс. Дискалары да өтө сонун экен. Мунун көрүнүшү бир өзгөчө болгон ланыс экен. Салонду көрсөңүздөр болот. Ушундай ланыс. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул тракторубуз сатылат экен. Жылына 2012 дейт. Көрсөңүздөр болот. Номерлерине туура жазып коюшуптур. Ошол жердеги бул немелер да кошулуп сатылат экен. Баасынын 1 миллион 300 миң дейт. Мына келишип кемитүү жолдор да бар экен. Кемитип беребиз дейт ушул тракторубузду. Көрсөңүздөр болот. Мына ичи таза, турбалары да жаңыдай экен. Биздин бийкан акаларыбыз болсо, аласыздар ушул тракторду. Сүйлөшөсүздөр, бааларını келишим түрдө кылып беришет. Мына ушул Ford Transit автоунасы да сатылат экен. Мына бир сиздерге обзор кылып көрсөтүп коелук. Бул ушундай грузовой болгон автоунаа экен. Мына азыр баасына тартып көргөзөбүз сиздерге. Мунун баасыны 450 миң сом дейт. Кандай ойлойсуздар, бул баасына жарашыктуу экен. Жыл 2004, көлөмү 2 дейт. Расход 7-8 дейт. Ушул номерге байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Ушул Матизи сатылат дейт. Кызыл түстөгү Матизибиз жыл 2010. Объем 08. Мындай комплекттеги Матизибиз экен. Номери российский экен. Үстүндө ушундай жүк салган жери да бар экен. Эң кызык эле мунун баасыны 180 миң сом дейт. Көрсөңүздөр болот, ошол номерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Автомеханика экен, көрсө. Дагы бир Матиз сатыкта. Жылы 2001, объем 08. Ушундай алда экен Матиз 2 автоунаабыз. Кичине кылдырган жерлери бар экен. Ошол жерлерин кылдырса өтө сонун машина экен. Ушул номерге кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, толук маалымат сиздерге беришет ушул машинага. Дагы бир кызыл Матиз сатыкта экен. Жылына 2009 дейт. Мына көрсөңүздөр болот, ушундай абалдагы
Matiz eкен. İçine kıldıra turan жерler бар екен, бирок baasını 180 ming so'm deydi. Shunday ko'rsangiz bo'ladi. Akaz baasını da tushib beramiz deydi. Agarda chiniga kirib chiqqan bo'lsa deydi. Bu yerda nomerlaringizlarni qoldiryapsizlar ғой? Tak, 706 bilen 600 448. 706 bilen 600 600 448. 448. Ушул номерге кайрылып, толук маалымат алсаңыздар болот. Ошо эгер Matiz кызык болгон болсо. Мына дагы бир Matiz. Baasını 220 ming so'm deydi. Жылы 2003, расход 5-6 литр deydi. Объем 0,8. Мына. Shunday avaldagi Matiz avtounaz ekan. Şu nömrəyə qarılыңızlar, əgər də maşına qızıb ola turan bolsa. Жылы 2003 deydi. Deo Nexia 2 avtounazı bizə satıqda ekan. Baasını 210 ming so'm deydi. Görsəңizlər болады. Жылы 2009, объем 1,5. İçinde aldılarında şunday Sarapinalar var ekan, biroq shunday havoli sonun Nexia ekan. Qachasına jarasha Nexia avtounaz ekan 2. Dagı bir Deo Nexia avtounaz satıqda. Жылы 2011 kölömü 1,5 deydi. Baasını 250 ming so'm deydi. Kemi var da жазып koyup dur. Көрсеңіздер болады. Bir обзор кылып көргөзөлү сіздерге. Мына ушундай авалдагы Nexia avtounaz экен. Мартында ошо көрүнүшү бир өзгөчө болгон Nexia avtounaz. Nexia 1 avtounazы сатыкта экен. Сіздерге bir обзор кылып көргөзөлү кандай. Объемы 1,5 deydi. Расход 6-7 литр deydi. Ушуну көрсөңүздөр болот. Baasını болсо, айта турган болсок, baasını 140 ming deydi. Эгерде машина кызык боло турган болсо, ушул номерлерге кайрыласыздар. 0779 83 87 75. Жылы 2007 deydi. Ушул ланысыбыз сатылат экен. Мунун объему канча? 1,5 eкен. Жылы канча? Жылы 98 deydi. Мына көрсөңүздөр болот. Производство Корея eкен. Ушул машинабызды көрсөңүздөр болот. Муну кеми канча болот? Мына салонун көрсөңүздөр болот. А? Baası kelişim türde deydi. Baasını kança dediniz kayda? Baasını 220 ming deydi. Uşul lanısızga. Chevrolet Matiz avtounaz satıqta. Şunda kök tüslögü Matizimiz eкен. Mına көрсөңүздөр болот. Şunday görünüştөгү avtounaz. Bunun baasını 350 ming so'm deydi. Эгерде машина кызык болгон болсо кайрыласыздар. Коробка механика. Объем 1. Варианттары жок дейт. Газ кеми бар дейт. Көрсөңүздөр болот. Дагы эле бир Matiz. Жылы 2001 производство Корея дейт. Ушундай ак түстөгү Matizimiz экен. Көрсөңүздөр болот. Кызык эле жери мунун баасыны 180 ming so'm дейт. Көрсөңүздөр болот. Эгерде машина кызык болгон болсо, ошол номерге кайрыласыздар. Силерге толук маалыматты беришет. А бул Matiz бирөөбүздүн жылыны 99 дейт. Ушундай ручкаларын көрсөңүздөр болот. Аябай сонун жасалгалуу Matiz экен. Matiz 1. Эка жакшы гана ремонт кылган экен. Көрсөңүздөр болот. Ушундай Matiz 1 avtounaz. Eң кызык эле жери мунун баасына 140 ming so'm дейт. Мына ушул номерге карасыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Chevrolet Matiz 3 avtounaz satıqta.
Жылына 2008 дейді. Коробка механика. Көрсеңіздер болады. Шындай ауылдағы Матиз автонауыз екен. Аябай таза ұқсайды. Егерде машина қызып болған болса, қайырластар, бағасын 370 мың сом дейді. Мына Матиз 2 дағы бір қызыл түсті. Бұл Матиздің жылы 2007 екен. Bir обзор көргізелік. Бұл номері российский екен. Азыр сіздерге бағасын да айтабыз. Ең елі қызық жері ушул бағасы да, ушул бағасын айтып көрсөз. Бағасыны 130 мың сом дейді. Көрсөңүздөр болот. Ушул Матизге 130 мың сом дейді. Кеми бар деп айтышып атат. Бұл Матиздің жылыны 2006 дейді. Мына көрсөңүздөр болот. Бағасыны болса 210 мың сом дейді. Коробка механика. Сізге бір обзор қылып көргізелік. Ошол Матизді жашыл түсті авалы орточо екен. Көп жақшы да емес, көп жаман да емес. Дағы бір Матиз 3 автоунауыз. Басын 350 мың сом дейді. Жылы 2007. Коробка автомат дейді. Авалы жақшы екен, көрсеңіздер болады. İçine ушулчкалар да түшүп калыптыр бирок. Матиздің баасы аз айтабыз. Баасын 300 мың сом дейт. Жылы 2005. Мына ушул ак түстөгү Матизибиз. Дэйо Матиз 3. Мына көрсөңүздөр болот. Кичине иштери бар экен. Состояние орточо. Көп жаман эмес, көп. Ушул номерге кайрыласыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Мына ак түстөгү Матиз 2 автоунауыз сатыкта экен. Мунун жылын 2003 дейт. Мына көрсөңүздөр болот ушундай. Ичине иштери бар экен, бирок коробка механика. Мунун баасы канча экен, ака? 280 мың сом дейт ушул Матизге. Мына ушул Матиз бир автонауыз сатыкта экен. Мунун жылын 98 дейт. Мына көрсөңүздөр болот. Азыр баасын атактап силерге айтып беребиз. Мына көрүңүздөр. Бул эгерде машинаңызды точно билбейсиз, краска урулган эмеспи? Аз тактап сурайбыз. Баасы канча экен, ака? 200 мың дейт. Ушул Матизге 200 мың дейт. Ушул Матизда сатыкта экен. Матизди көрсөңүздөр болот. Мунун жылы 2006. Жолку көргөзөлүк. Мунун жылы 2006 экен. Объем 08. Абалын көрүңүздөрдөй эле ушундай кичине иштери бар окшойт. Минсең болот. Эң кызык эле жери баасын 180 мың сом дейт. Ушул номерге кайрыласыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Номерлерин турган болсок 0773 50 99 44 номеринде кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Мына бул Матизда сатылат экен. Баасыны 250 мың сом дейт. Жылы 2011. Абалы ушундай Матиздебиз экен. Көрсөңүздөр болот. Бул Матизибиз дыйкан экенге окшойт. Баасын 250 мың сом дейт. Ошол номерге кайрыласыздар эгерде машина кызык болсо. Дагы эле бир Матизибиз. Мунун жылын 2004 дейт. Ушундай алдагы сары түстөгү Матизибиз экен. Бул Матизибиздин көрүнүшү ушундай абалда. Кызык жери мунун баасын 150 мың сом дейт. Матиз экибизде.
ошолорго караласыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Matiz bir avtounabız satыкта. Жылы 98 дейт. Ушул көрсөңүздөр болот. Кичине иштери бар экен. Бирок ушундай абалдагы Matiz bir avtounabız экен. Мына. Жылы 98. Басыны 145 миң сом дейт. Мына. Мына дагы бир Matiz'imiz. Bunun жылын 2005 дейт. Коробка механика. Мына көрсөңүздөр болот. Ушундай абалдагы биздин Matiz сатыкта экен. Bunun өтө сонун таза Matiz экен. Мына көрсөңүздөр болот. Ушундай бир мындай обзорго көргөзүп коелук. Ушул номерге карасыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Chevrolet Matiz 2 avtounabı satыкта. Мына көрсөңүздөр болот. Ак түстө экен. Мына краскасын караңыздар мына. Аябай. Башкача болгон биздин Matiz 2'биz. Fleşkası mı satılады deyin. Мына. Irını yam tartar, ırda sırdar, ölüp koyan şeralarda ya. Мына көрсөңүздөр болот. Мына ушундай. Жылы 2013 дейт. Мына көрсөңүздөр болот. Сакал энди басын айтсаңыз. 250'lik. Басын 250'lik дейт. Кеми бар а? Süleş aramız. Men deyken adam var. Orada 250'lik algan var. Oldu. Ona telefonga çıkış için 250. Nomer izah koyun. Nomer da açsın bu. 555 0555 43 11 34. 43 11 34. Мына ошол номерге караласыздар эгер ошол Matiz avtounabı кызык болгон болсо. Onları densinmi? Nağdı döngelelerdi. Hani Tiguan'ı yem aşağı, Tiguan'ı aşağı ne olur? Мына. Şu çıkarıyor. Аксакал мына ушул Тико сатылат экен, көргөнүздөр эле. Ошол аксакалдын машинасы экен. Аксакалга акча керек дейт. Мына ошол Тикону көрсөңүздөр болот азыр. Мына ушинтип Zavoddan keyendaydı. көрсөңүздөр болот. Мына өтө сонун жасалгалуу биздин Тикобуз экен. Кызыл түстө краскаласын караңыздар. Өзгөчө экен. Аксакал муну канча деп атасыз? 260. 260. Ama var. 260 kemi var Maşinler deyt. sınakta. Aha. Mehanika. Эме кыла турган жерлери барбы? Yok. Tölke külüş salacıra. Bizim de hem koyu berema. Bizim ya koyan yukamız. Болду. Zapas hamı yoku var. Мына Toyota Avensis жылы 99 российский номердеги биздин ушул Avensis сатыкта экен. Көрсөңүздөр болот. Балондорун чорный кылып жасап боешкон экен аябай. Кичине ушул фарлары сыңып калган экен, бирок көргөнүздөр эле абалы өтө сонун экен. Кичине ушундай чирикчилери бар экен, бирок абалы орточо. Эң кызык эле жери баасын 250 миң сом дейт. Көрсөңүздөр болот. Абион 16. Номерлерден сизге айтсак 0558 701 502. Мына урматтуу көрүүчүлөр, дагы бизде бир Тико. Мына состояниясын көрүңүздөр, ушундай абалдагы биздин Тикобуз экен. Кичине ушундай иштери болот экен. Bunun kızık ele baası 90 миң сом дейт. Келишим түрдө дейт. Механика дейт коробка. Жылы 97. Состояние хорошее деп жазып коюптур. Алдын лобовойдо кичине трещина бар экен. Deo Matiz 3 avtounabı сатыкта. Жылы 2007. Ушул көрсөңүздөр болот. Көк түстөгү аябай состояние отлично экен. Короче, хороший, мощный. Көрсөңүздөр болот. Ушул өзүбүздүн акаларыбыздын машинасы.
Басын 400 миң дейт. Көрсеңіздер, ушул нөмірге кайрылсаңыздар болот, эгер ушул матч кызык болгон болсо. Дагы бир ушул матчыбыз дагы сатылат экен, ошондой эле көк түстө. Басын 380 дедиңиз, а? Ama var. Bir abiyon. Abiyon 1 ekan, басын 380 миң сом дейт. Соған бир кіргізіп қойын, а? Көрсеңіздер болады. Шул. Nexia 1 автоны сатықта. Көрсеңіздер болады. Басын 160 миң сом дейт. Жылы 2007. Көрсеңіздер болады. Коробкасы механика екен. Коробка механика. Артынан мына ушундай жүк салгычтар да бар экен, баягындай. Тележка кылып айдасаңыздар да болот экен бул Nexia-бызды. Дискаларда бир өзгөчө болгон Nexia экен. Эгерде машина кызык болсо, ошол нөмүрлөргө кайрыласыздар. Бул Nexia-бызда сатыкта экен. Состояние мындай эле жакшы эмес экен, бирок басын 120 миң дейт. Nexia 1 196, объем 1.5. Өзүңүздөр эгерде машина жаккан болсо, баалап сурашасыздар, кеминтип сүйлөшүп маалымат аласыздар ошол Nexia. Кара түстөгү Nexia сатыкта экен. Российский номер. Басыны азайтабыз. 140 миң дейт басыны. Коробка механика. Көрсөңүздөр болот, ошондой кара түстөгү биздин Nexia-быз. Көрсөңүздөр болот. Ушундай чирикчилери бар экен, бирок өзөлүк. Машинанын абалы ушундай экен, көрсөңүздөр болот. Биздин жашыл түстөгү Nexia 1 автонабыз сатыкта. Көрсөңүздөр болот. Дискалар ушундай крышка менен тагылган экен. Краскасы да сонун чачылган экен. Российский номерде. Көрсөңүздөр болот. Мунун кызык жери басыны 120 миң сом дейт ушул Nexia-га. Ушул ак түстөгү ланстар сатылат экен. Жылы 98, көлөмү 1.5. Абалын көргөнүздөрдөй эле кичине артында бамперлери сынып калыптыр, трещиналар бар экен. Ручкалары кичине жогорураак. Басыны 140 миң сом дейт ушул ланска. Өзүңүздөр маалымат ала аласыздар ошол нөмөрлөргө кайрылып. Мына биздин Nexia 1 автонабыз. Басыны 150 миң сом дейт. Жылы 95. Ушундай көк түстөгү Nexia-нын алдында бул айта турган болсок, состояние орточо деп айтсак болот. Көп да жаман эмес. Chevrolet Lacetti автонабыз сатыкта экен. Мына көрсөңүздөр болот. Басын 380 миң сом дейт. Состояние идеал дейт. Көрсөңүздөр болот. Ушундай абалдагы биздин Lacetti автонабыз экен. Лобовойдун кичине трещинасы бар экен. Эгерде көрсөңүздөр, бул жеринде кичине ушундай иштери бар экен. Өзүңүздөр көрөсүздөр, эгерде машина жаккан болсо, номерлерге кайрыласыздар. 0706 74 65 03. Бизде бул Chevrolet Aveo автонасы экен. Бул автонабыздын басын болсо 370 миң сом дейт. Көлөмү 1.4. Көрсөңүздөр болот. Жаңы
машиналардан болот экен биздин кызыкайыбызда. Мына бул жерде крышкасы түшүп калыптыр. Бирок состояниясы жакшы экен, көргөнүңүздөрдөй эле, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бизде Honda автоунаасы сатыкта. Ушундай ак түстө экен, аябай. Состояние отлично экен. Басына $10,500 дейт. Көлөмү 1.5. Көрсөңүздөр болот. Honda Jazz автоунаасы. Ачык болсо салонун көргүзөлүк. Мына ушундай салондогу Honda Fit автоунаасы экен, автомат коробка. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде Volga автоунаасы бар экен, караңыздар. Ичини моторун көрүңүздөр. Сонун жасалган экен бул Volga'быз. Ушундай кызыл түстөгү Volga экен. Баасын болсо 300 000 сом дейт. Көрүңүздөр. Жылы 2006. Электропакет. Аябай сонун жасалган экен, орус номерде. Бир кызык жерин айта турган болсок, объему 2.5. Bir Camry 35'ten motor ekan. Көргөнүздөрдөй. Башта кызык болсо 222 менен 01 05 69 номерине кайрыласыздар. Мына салон бир көрүп коелу. Ушундай кенен машина экен. Көргөнүздөрдөй эле.